Жакшы, мына жазып бүттүңүз окшойт, негизинен. Эми сиз муну жасабай коюп, дагы да өткөрүп берип көрүп аткан болсоңуз, паузаны баспай, анда эсиңизде болсун, сиз ийгиликке жете албайсыз. Анда 30 миң, 40 миң, 50 миң деген акчаны сиз көрө албайсыз. Эртең ошол акчага жетпегенде, бул бизнес жаман экен деп жамандабаңыз. Сиз өзүңүз болгону аракет жасап айтасыз, жана биз берген тапшырмаларды аткарбай атасыз. Андыктан сиз бул бизнеске претензия коюуга акыңыз жок. Сиз болгону, эгерде ошону жасап аткан болсоңуз, оңдоңуз, азыр оңдоңуз, убактыңызды текке кетирбестен. Убакыт деген өтө кымбат баалуу ресурс бул. Убакытты эч ким кайтара албайт. Убактыңыз жөн гана кеткен болот бул видеону көргөн. Эгерде сиз тапшырма аткарбасаңыз, анда дароо өчүрүп салыңыз. Дальше көрбөй эле коюңуз. Демек сиз ийгиликтин адамы эмессиз. Сиз андан көрө карызга батып жашаган сиз үчүн жакшы. Же болбосо андан көрө өз бизнесиңиз жок, башка бирөөлөрдүн бизнесинде бирөөнүн колунда айлыкка иштегени жаралгансыз. Анда бул видеону өчүрүп салыңыз. Сизге кошумча акча керек эмес. Демек жазган болсоңуз, канча тааныш жаза алдыңыз, Ошону санап көрүңүз. 50бү, 70бү, же 90бү, 5 мүнөтчө. Эми мен сизге мына 5 мүнөттө ушунча болсо, анда сиз күнүнө 15 мүнөттөн жазып турсаңыз, күнүнө бир айда канча күн, 10 күндө канча киши жаза аласыз? Эстетип көрүңүз. Мисалы үчүн 50 киши болсо, 3 эсе көбөйтөбүз, 15 мүнөт болгондо 3 эседе 150 киши, демек 150 кишини жазсаңыз болот экен күнүнө. 10 күндө 1,5 миң кишини жазасыз. Бирок акырдык менен сиз азыраак, акырыныраак эстей баштайсыз. Эми 1,5 миң деген бул ориентирде балким 1 миң киши жазып коесуз 10 күндөчү. Мына 50 кишини мына 3кө көбөйттүк, 150 киши. 150 кишини 10го көбөйтсөк 1,5 миң киши болду, Ал эми 70 болсо 70 3кө көбөйтүңүз. Эми мына 1000, 1,5 миң киши жазып койсоңуз, бул тизмеңиз барда сиз жыргайсыз. Эмнеге? Эмне үчүн көп адам жазыш керек экен? Биринчиден, тизмеңиз кыска болсо, сиз досуңуз жок деп койсо, башка досуңуз жок деп койсо, тууганыңыз жок деп койсо, сиздин көңүлүңүз чөгөт. Мындан кийин бул ишти кылгыңыз келбей калат. Кызыгууңуз сууп кетет. Себеби жакында тизмеңиз бүтүп калат. Себеби аз эле 50 эле киши бар да. Мына 50 кишинин жок дегенде 10 жок десе, уже дальше калганда жок дейт окшойт деген сизде сезим пайда болот. Андыктан сиз ийгиликке жете албай каласыз. Ал эми тизмеңиз чоң болсо, жада калса телефон жок болсо да, ушунун баары мен телефондорун алып бүткүчө, көп убакыт ичи менде да иштей турган иш көп экен деген нерсе болот. Анан сиз тизмеңиз узун болсо, тезирээк чакырыңыз келет. Жок деген сөзгө сынбайсыз. Себеби бул жок деди, ал жок деди, зато биякта да канча киши турат. Түгөнбөс бул жакта булак турат, 1000 кишинин баарын, бирок дайым эсиңизде болсун, 1000 киши жазасызбы, 500 киши жазасызбы, ошонун дайым сиз шунун баарын сунуш кылам деген настрой менен иштеңиз. Ошондо гана сиз ийгиликке жете алат экенсиз. Бул болбосо башкасы деген подход менен иштейсиз. Бул эң сонун подход. Эгерде сиз элдерге жалынбай, суранбай, аларга жабыша албай иштесеңиз, настойчиво бирок навязчиво эмес иштесеңиз, сиз сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз. Анан сизде ошол нерсе сезилет. Эгерде сиз 10 киши жазып койгон ошолорду кайра айта берсеңиз, кайра көбөр кыла берсеңиз, бул нерсе сезилет. Демек сиз аларда заинтересован болосуз. Демек алардын иштеши сизге өтө керек экен деген нерсе болот. Аларды иштесе дагы алар башкача, муну кылып бер, адам жазып берчи деген мамиле болот. Бирок тизмеңиз чоң болсо деле андай мамиле кылгандар болот, аларга сиз такыр көңүл бурбайсыз. Бул жерге иштейм деген адам келиш керек. Мен деп милдет кылган адамдар не стоит, аларга убактыңызды кетирбеңиз. Эгерде сиз аз эле тизме жазсаңыз, аз эле адам чакырсаңыз, ушундай адамдар курчап калат сизде. Ал эми тизмеңиз чоң болсо, сен болбосо башкасы деп иштей бересиз, анан алар өзүнө келе түшөт. Себеби сиздин тынбай адам жаздырып атканыңызды көрөт, тынбай өсүп атканыңызды көрөт, анан алар уже тили буулуп калат, жабылып калат. Андыктан анан мына сиздин тизмеңизде аябай көп адамга чалышым керек деген иш болот. Андыктан сиз аларга капа кылса, сиз аларга капа болууга убактыңыз да болбойт. Ошон үчүн тизмеңиз чоң болсо жакшы болот экен. Эми тааныштар тизмесин кантип жазабыз? Мына блокнот аласыз, Фабрикин блокнотун алсаңыз болот. Башка блокнот алсаңыз боло берет. Негизинен мүмкүн болсо жок дегенде 80-100 бети бар блокнот болсо жакшы болот. Мына ошол блокнотту, бул блокнотту сиз жакынкы 5 жыл, 3 жыл, 2 жыл колдонушуңуз мүмкүн. Андыктан сиз жакшыраак, калыңыраак блокнот алсаңыз жакшы болот. Эми мына эмнени жазат экенсиз? Мына блокнотуңузга мына 1, 2, 3, 4 деп нумерация коюп, таблица менен, линейка менен, сызгыч менен чыгып чыгасыз. Үстүнө коңшулар деп жазасыз. Мисалы үчүн фамилия жана аты, ФИО деп коет экенсиз, телефон номер деп коет экенсиз, комментарий жазыш үчүн орун калтырат экенсиз, анан жолугушуу жана пикири. Пикири дегенде жолугушуудан кийинки пикир эмес, жолугушуу деген жерге жазасыз ал жерге. Ал эми пикири дегенде сиздин оюңузча ал эмне деп ойлойт. Мисалы үчүн Алмаз Боронов, мына коңшубуз. Номери бар экен, милиционер экен, строгий экен деп сүрөттөмө жаздык. Дагы бир сүрөттөмө бар болсо, кибирейт кичинекей кылып толтуруп жазсак болот. Бизге ориентир болот да, характеристикага, бул өзүбүзгө характеристика болот, кантип чакырышты билебиз, ошого жараша. Анан минус, биздин оюбузча ал кызыкпайт деп коюп койдук, Бирок биз чакырбайбыз деген белги эмес. Бул сиз үчүн мындай кызыктуу, сонун эксперимент болот. Ашпозчу мына Батыр байке, плюс биз кызыгат деп ойлодук. Жумагүл эже мына Кожоке экен, үйдө турат экен, номерин билбейбиз, номерин билбейбиз жазып койдук. Пока азырынча минус коюп койдук, кийин номерин билгенде жазып коебуз. 0 деп жаздык азырынча, азыр билбейбиз. Же суроо деп жазсаңыз да боло берет.
Мына Кожаке үйдө базарда кийим сатат, мына плюс биздин оюбузча ал ишкер деп кызыгат деп ойлодук. Бирок чакырганда көбүнчө тескери чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушинтип жазып көрө бересиз. Бул сизге кызыкчылык үчүн. Же мына коллегалар деп туруп, мына фамилия аттарын жазасыз, плюс минус 0 плюс деп жазат экенсиз. Анан чекеден бир четтен чакырып кете берет экенсиз. Же болбосо телефон билбесеңиз, алар менен жолуккан аракет кылып, алардын телефонун алууга аракет кылып, жана аларды кичине кызыгып, ооз-эки кызыктырып чакырып көргөнгө аракет кылат экенбиз. Жана телефон WhatsApp-ын алып, видеодун таштап коет экенбиз. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүк бар болсо. Эми биз кимисинен башташыбыз керек? Минус, плюс же 0дон. Көпчүлүк адамдар эмнегедир плюстан баштайт. Анткени ушулар кызыкса, мен ушулардан убактым кетирбей ушулардан баштайбыз дейбиз. Бирок бул сизге разочарование, ийгиликсиздик алып келиши мүмкүн. Эмнеге жана кантип? Мисалы үчүн сиз айталы мына Алмаз Боронов минус деди, Батыр байке плюс деди, деп ойлойсуз. Чакырдык Батыр байке биз кызыгат деп ойлодук, бирок кызыкпай калды. Сизде эмне болот? Трагедия. Мен кызыгат деп ойлодум эле, кызыкпай калды. Анда тиги Алмаздар жөнө кылып мында алар вообще кызыкпайт. Жумагүлжө билбейм дедиңиз. Айгүлжөн чакырдыңыз, алда жок деди. Сиз кызыгат дегендер эмнегедир тескерисинче жок деди. Бул көбүнчө ушундай болот, дал ушундай болот. Анан сиздин көңүлүңүз чөгүп кетет. Андыктан плюстан баштабаңыз деп сунушталат элек. 0дон же минустан баштаңыз. Ал эми Жумагүл же 0до чакырдыңыз. Кызыгып калды же кызыкпады. Билет элеңиз да, зато билип алдыңыз. Түшүнүктүү. Минус деп жолугушуу деген жерге минус деп койдуңуз. Анан кандайдыр бир ойлорун айттыңыз. Азыр убактым жок, жана башка деген шылтоолорун жазып койдуңуз. Жолугушуу деген жерге анан жолугушуу датасын жазып койсоңуз жакшы болот. Качанка сүйлөшкөнүңүздү. Бирок башка ежедневникте болуш керек сизде. Ушул тааныштар тизмесине сиз жолугушуу датасын жазсаңыз адашып калышыңыз мүмкүн, Күндө эле ал тааныштар тизмесин баракта отура бербейсиз да. Анын ордуна ежедневник болот, ошол ежедневникке же телефонуңузга жазат экенсиз. Бүгүн ушулар менен жолугушам деп убактысын күнүн жазып коет экенсиз. Ал ежедневникке өзүнчө жазасыз. Эми мына айталы 0дон баштадыңыз, мына алар кызыкса да кызыкпаса да сизге орточо баары бир болот. Андыктан сиз көңүлүңүз сууп кетпейт, сиз чөгүп кетпейсиз, жана кылыңыз келбей калбайт. Эми минусту да чакырып атасыз. Минус Алмаз Бороновду чакырдыңыз деди, же Жамилежени чакырдыңыз, мындай лидер тез аралашат деди. Бирок ал кызыкпады. Минус эле. Төлө билет элеңиз минус. Андыктан сиздин көңүлүңүз чөкпөйт. 0ду чакырдыңыз, билип алдыңыз. Андан кийин бир убакта минусту чакырып атсаңыз, минус деген белгиси бар чакырсаңыз, бир убакта кызыгып калды. Опа, кызыгып калды. Мен муну келбейт деп ойлодум. Ушундай экен да бул бизнес деп. Сиз көңүлүңүз чөккөндөрдө тескерисинче көңүлүңүз көккө көтөрүлөт. Ошон үчүн сиз минус же 0дон баштаңыз. Ушундай сунуш, ушул тизмени түзүп алып иштей баштайт экенсиз. Эми мына тааныштар тизмесин түздүңүз. Түзгөндөн кийин эмне кыласыз? Түзгөндөн кийин кээ бирине өзүңүз чалып чакырасыз. Чакырыш боюнча атайын группа түзүү деген видео бар, ошол жерде көрүп үйрөнүп аласыз. Бир сыйра кантип чалыш керек, кантип чакырыш керек, ар кандай шаблондор бар, ал жерде даяр тексттер бар. Кимдир бирөөсүндө бир шаблонду колдоносуз, башкасында башкача шаблонду колдоносуз. Өзүңүз чакырыш, кээ бирлерин өзүңүз чалып чакыра аласыз, sonra өзүңүз чалып чакыра баштайсыз. Кээ бирлерине чалып чакыра албайсыз. Кээ биринин номерин менеджер же кураторуңузга берсеңиз, ал адам өзү сиздин ордуңузга сүйлөшүп берет дагы. Анкета ошону атайымда баракчага түзүп, мына характеристикасын, жана характеристикасын жаздыңыз да комментарий деген жерге. Ушул жерге характеристикасын, номерин, мүмкүн болсо жашын, анан сиздин оюң, пикириңизче минус же плюс, ошондой кылып туруп телефон номерлерин берет экенсиз да. Анан кийин алдын ала бирок өзүңүз бир сыйра айтып коесуз. Мен ушундай бир жакшы таанышым, бул тармакта жакшы ийгиликке жеткен, ушул бизнесте жакшы ийгиликтерге жеткен, азыркы учурда көп адамдарга жардам берип, мына жакшы айлыкка жетүүгө жардам берип атат. Сен дагы кызыксаң телефонуңду берип коем, бир собеседованиядан өтүп көр, эгерде кызыксаң бирге иштешебиз. Мен азыр ошо мен да иштешип көрсөм деп атам. Дегенге окшогон шаблонду айтып туруп, анан кийин ошо номериңди берип коем, бир 5 мүнөт сүйлөшүп коесуң деп туруп номерди берип коесуң. Эмне жөнүндө кандай десе, ошол тааныш сүйлөшкөндө билип каласың, негизинен жакшы сунуш бар деп туруп, кичине интервью таштап туруп, анан кийин берип коет экенсиз. Эми бирок берип атканда эч убакта алдын ала чечпеңиз. Кимдир бирөө эч качан жазылбайт бул бизнеске. Кимдир бирөө азыр кызыгат, кимдир бирөө кийин кызыгат, кимдир бирөө эч качан деп атса, кимдир бирөө туура келбейт бул бизнеске, кандайдыр бир себептерден. Аны биз бирок сүйлөшүп көрмөйчү, ага сунуш кылып көрмөйчү билбейт экенбиз да. Кимдир бирөө аз эле иштеп кетип калат да, башка бирөөнү алып келет бирок. Ал эми ал башка бирөө 10, 20, 50 кишини алып келет экен, Кимдир бирөө директор болот, ал эми кимдир бирөө жөн гана өзү үчүн алып калат, кардар болуп. Кимдир бирөө коллегалардан заказ алып кошумча иштеп калат. Кимдир бирөө кийин күчтүү иштейт, аябай чоң деңгээлге чыгат. Кимдир бирөө чоң эликтерге жетет, Бирок аракетке берекет. Негизинен сиз өзүңүз аракет кыла берсеңиз, өзүңүздө чындап максат бар болсо, жакшы айлыкка чыгуу, жакшы жашоо, өзүңүздүн бизнесиңиздин ээси болгуңуз келет, ошо максаттарыңыз болсо, сиз сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз. Ал эми сиз жөн гана я попробуй деген подход менен мамиле кылсаңыз, балким кошумча акча чыгып турат анда. Эми негизинен ушунун баарын тизмет түзгөндөн кийин мына чалышты үйрөнүш үчүн, группа түзүштү үйрөнүш үчүн мына группа команда түзүү негиздери сабагын көрүп кетиңиз. Баштапкы текечи $10,000 алып келчү группа команданы кантип түзсө болот аттуу сабагын көрүп кетиңиз. Жана бизнес группа түзүү интернетсиз, телефон аркылуу иштөө. Мына телефон чалууларды ушул жерде үйрөнөт экенсиз.
тааныштарын кантип кызыктырса болот, тааныштарды кантип кызыктырса болот. Ошогон мына телефон аркылуу бизнес жолугушууларга чакыруу жана видеону таштоодон мурун эмнелерди айтып, андан кийин видеону ташташ керек. Ошогон сонун сырларды үйрөнүп келет экенсиз. Кийинки сабак мына менин тааныштарым жок. 10 000 доллар табуу үчүн 10 000 тааныш табуу жолун үйрөнөт экенсиз. Холодный контакт. Бул жана биз айтып кеткен муздак базарда иштөөнүн жолдору экен. Онлайн интернеттин жардамы менен жана интернети жок иштөө жолдору жөнүндө кыскача айтып кетет жана көчөдө көптөгөн коомдук жайларда таанышууну үйрөтөт. Эгерде сиз чындап ушул жолду да үйрөнүп алгыңыз келсе. Ал эми сиз бул жолдон өтө катуу корксоңуз, именсеңиз, анда балким бул сиздики эмес. Анда сиз тааныштар тизмеси менен жана тааныштарына рекомендациялардын жардамы менен иштесеңиз болот экен. Ошондой эле бул бизнесте иштеп атып чөгүп кетпеш үчүн, кыйынчылык учурларда адамдардын жок деген шылдыңдаган мамилесин көргөнүңүздө, сиз өз мотивацияңыздын, өзүңүздүн кызыгуусун өстүрүшүңүз үчүн ийгилик окуялар аттуу видеону көрүп кеттиңиз. Мен кантип директор болуп калдым, же мен да чындап жашагым келет, же бизнестин ээси болуп калгым келет, көтөрүлгүм келет дегенге окшогон суроолорго жооп алып кете аласыз. Жана адамдардын ушул нолдон баштагандарын, кимдир бирөө нолдон эмес, балким бир бизнеси бар, дагы бир бизнес ачып ушинтип ушул бизнес аркылуу жашоосун өзгөртүп алгандардын окуяларын көрүп кетет экенсиз. Эми сизге кайлап кетебиз, тизме түзүп иштеп отуруп директор болууңузду каалайбыз жана чет өлкөгө саякатка барууңузду каалайбыз. Тааныштар тизмеси менен жакшылап иштеп отуруп группа түзө берсеңиз, акыры аягы сиз сөзсүз түрдө ушул кыялдарыңызды ишке ашыра аласыз.